эзелтеден эле аял заты. Үй бүлөдө жароокер жар, мээрман эне катары гана кызмат кылбастан, акылмандыгы, кыраакылыгы, кайраттуулугу менен дагы кадыр барып күтүп, калктын башына күн түшкөндө, тар жол тайгак кечүүдө жол таап, чачылганды жыйнап, үзүлгөндү улап, эл үчүн кылган кызматы тарых барактарында сакталып келет. Кыргыздан чыккан мындай чыгаан айымдардын бири Алай ханшасы Курманжан Датканын 200 жылдыгы өлкөбүздө белгиленип жаткандыгы дагы бекеринен эмес. Даткайымдын дал өзүндөй болбосо да, азыркы күндө да мезгил талабына лайык аял заты катары алдыңкы сапта жүрүп кылган кызматы, үй бүлөдөгү оорду эл ичиндеги кадыр баркы менен айырмаланган айымдарыбыз Теңир Тоо жергесинде да аз эмес. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Жумабү Оразакунова тууралуу сөз кылмакчыбыз. 11 баланы тарбиялап өстүргөн баатыр эне Жумабү эже жаштайынан чарбачылык ишке аралашып, такшалып, жолдошу Жолдошбек аба менен биргеликте сайыс тарагандан кийин дыйкан чарбанын ишин алгачкылардан болуп уюштуруп башташты. Нур Жолдош деген дыйкан чарба уюштуруп алышты. Анын ишин жандандырып, ак эмгектен өзүрүн көргөн учурлар көп болду. Адамды да жер багат деген ушул той болсо мал. Мына быйыл тойдун аябай кенен азыр искилдира желбеген, бузулбаган тойлор турат булар. Тилекке каршы узакка созулган оорунун айынан өмүрлүк жолдошунун көзү өтүп кетти. Аял болсо дагы эркектерден кем калбай, болгон түйшүк чарбанын ишин моюнга алып, чоң үй бүлөгө баш көз болуп калды. Эркек аткарган жумуштарды аялдар чындыгында эле көп жасайт эмеспизби? Мисалы үчүн кой туудурасың, ошонун баары тең төлүн улап, эркекке кошо жардам болбосо келин кесегибиз менен жардамдашпаса гана мал чарбачылыгы кандай уланат? Ал мал чарбачылыгы мал деп кое берсе, мал өзү өсө бербейт. Аны багыш керек. Аны эмгектениш керек. Ошон менен жүрүм көрүп атабыз. Айыл ичинде да ичара чечилчү маселелердин башында жүрүп, качан болбосун жакындан жардам көрсөтүп келе тургандыгын айтышат айылдаштары. Эже болсо көп кызматта көп нерселерди жазады биздин айыл үчүн. Мисалы үчүн абышкасы бар кезде эле ушул жерде бизге кол өнөрчүлүк деп ошону уюштуруп берди эле. Аны иштетип улантып келатабыз. Анан сырткары соода түйүнү уюштурду эле. Муну иштетип атат мынакей азыр Нур Жолдош деген ат менен. Малды өнүктүрүү боюнча биринчиликтен ушул өзү кээде эскерип калат да, ушу мен кичинекей балам менен тоодо жүрүп, ошо малдардын баарын тең уюштуруп, анан кийин ар кай жерде кетишет дейт да оттоп. Анан айлабыз кетип чогулта албай, анан ошону чөп чачып, анан кийин жем берип туруп, анан ошентип байралтып, анан сарайга уюштурганбыз деп айтат да. Ошондой бир эскерүүсү бар да. Аял кишинин бирден бир милдети ийнелеп иш кылып, колдон келсе кыз келиндерге үлгү көрсөтүү эмеспи? Арачылоодо айыл ападагы кыз келиндердин башын кошуп, кол өнөрчүлүк менен иш кылып, азыр көптүр киреше табууга багыт берген Жумагүл эже жаштайынан бул өнөрдү өзү менен кошо ала жүрүп, анын үзүрүн көрүп келет. Айылда бир 10 чакты аял менен иштеп, келиндерибиз менен иштеп, ошондо божүйдөн бүрүштү жасадык. Андан кийин кыздарга сеп жасалып атты. Ошондой эле момда шырдактар, кандай элге керектүү нерсенин баары жасалып сатылып атты. Ошонун баары өз убагында ишкердүүлүк, айылда бир өзүнүн менен өзү иштеген келиндерге өзүнчө иш орун камдап бердик. Үстүбүздөгү жылы республикалык деңгээлде Соңкөлдө өткөрүлгөн койручуктун мааракесине чакырышып, Жумагүл эженин тигип чыккан боз үйүнө дагы баа беришкен. Үй бүлөдө атадан дагы эненин тарбиясы өзгөчө мааниге ээ эмеспи? Мен эң негизги баалай турган сапаты ошо апамдын кайраттуулугу да, анан чечкиндүүлүгү, анан бир нерсени айтса аткарат. Аткарып сөзүнө турбаган кишини да жаман көрөт. Ошондой жерлерин баалайм да мен. Атамдын да, апамдын да ошо бизди тарбиялап өстүрүп, ушундай даражага жеткиргени баарыбыздын бактыбыз деп ойлойм. Азыр айта кетчү нерсе ошо энебиз дагы ушундай тарбиясын берип келет талбай азыркыга чейин. Акырын сүйлөп, жумшак мамиле кылганы менен, айткандан кайтпаган бекемдеген, убадага так туруп, алдын ала сезе билип, туура чечим чыгара билгенин балдары үлгү катары тутушат. Папаша барда делечи, чече албай же бирдеме болуп аткан маселени бул киши кирип туруп эле, доим мондай кылабыз деп уже чечип койчу да. Анан мисалы үчүн кагаз түрүндө иштерибиз болуп калат да. Конторго кирип бирдеме болуп же бүтпөгөн ишти абышкасы бул кишиге кеңешчү. Анан экөө отуруп анан чече келгенде мамажаныкы көбүнчөсү бир 70% бул кишиники туура болуп калчу да. Ат мингени дагы бул кишиге жетпейт. Чабып
сарайга дагы ушул бастырып багы мал тодурчубуз да. өзү Чаап барабыз. Чаап баргандан оңошага биз четчи эмеспиз. Бул аттыгылар гана билет. Көшүчү. Заяпкерликке дагы шығын бар болчу. Убагындары ындык да аялдардан алдыңкы заяпкер деп ат чаап да келгенбиз да. Ушул жактарында Курманжан дакка окшоп кетет. Курманжан дакка деп ойлойм өзүм. Ошо кантип катышып калдыңыз? Ушу айтып берсеңиз заяпкерликке. Заяпкерликте өзүм мен бала кезде жакшы көрчүмүн да. Атам ушу атты байлап убагы менен чаап кишилерде ат чабууда ийилге татып жүргөн өзүм папачаларым. Анан ушу ат чапканда ушу болгон жана атты өзү эле чабыла бербейт да, аны байлаш керек, аны тапташ керек, таптап убагы менен 70-жылда чабылды. 2 ат чаптык, экөө биринчи, бирөө экинчи орунда. Аз сүйлөп көп иште деп айтылган кеп бар эл ичинде. Анысыңарындай кичинекей айылда жашап, көзгө көрүнбөгөн менен кылган ишинен баар таап, башкаларга дагы пайдасын келтирип отурган мындай жөнөкөй адамдардын эрдигин эл баалайт, үлгү тутат эмеспи? Алган сыйлыктарын көрүп отуруп, Курманжан датка апабыздын жолун улап келаткан айымдарыбыздын катары дагы арбын экенине ынанып, жылуу маанайда кайттык. Датканын жана патриоттук жагын ушу биз көрүп атпайбыз ба кишини. Ал апабыз дагы ушундай элге көрсөтмө берип, жанагыдай жакшы жактары мага өтө жагат да. Эми баягы элдик киши болгон экен ал апабыз. Патриоттулугу жагат а кишинин. Аны ишкерлиги жагат, ушунун баарына окшошубуз келет да кишине. Атыгүл Байтерекова, Нурбек Рахманов, Нарын району.